Elvira, men жууруп бүтүп калдым. Сен эмне болдуң, жууруп бүттүңбү? Анан ачыганда байланышабыз да, Чолпон айылынын тургуну Айнура Сулайманова 20 жылдан бери коңшулары менен чогуу очокко нан жабат. Кесиби мугалим болгондуктан дем алыш күндөрү бош убактысында жасап алат. Мындай үй шартында май, сүт кошулуп жасалган нан анын үй бүлөсүнө 1 аптага жетет. кошуп, май кошуп, жуурса нан жумшак болот. Көчөдө жалгыз турган бул меш 3 үй бүлөгө көп жылдардан бери кызмат кылат. Бул кошуналар мурункудай нанды азыр көптөн жасашпайт. Айрыкча күндүн ысыгында бат катып көгөрүп кеткендиктен өздөрүнө жетерлик гана даярдашат. Жаштайынан мешке нан бышырган апалар ал олонтуп от жагып, кандай тапта жакшы бышаарын билип калышкан. Нанды биз эми азыр салып койдук. Мына салса, мисалы үчүн азыр бир салганыбызга 10-15 мүнөт болгончо күтөбүз. Салгандан кийин 15 мүнөттөн кийин карап коюп, кандай бышып аттыр деп. Телефон деген бар азыр, сүйлөшүп алып эле жаап атпайбызбы? Келиндер ошентишет. Уюшуп алышып эле. Биз эми ушул жерге жашагандан бери эле, ушу бала күнүбүздөн бери эле, илгертен эле, келин болуп келгенден бери эле. Мына карыдык биз эле, мынакей келиндүү болуп, бала чакалуу болуп. Ушу печканын андына негизи эле көнүп алып турбуз. Анда кайненем бар эле. Азыр кайненемдин ордуна мынакей кошуналар менен кошо уюшуп, камыр жүрүп, нан жасап алабыз ушу печкага. Печканын наны духовканыкына караганда табы менен жакшы, ичи жакшы бышат. Балдарга да жегиликтүү болот. Ошондуктан печкага жасайбыз биз көбүнчө эле. Отко бышкан нан тапка кармалып 1 саат убакытта даяр болот. Бул кездеги көрүнүш кыргыз элинин кең пейилдигин, апалардын берешендигин эске салат. Оттон чыгарылган соң ар бири өздөрүнө тиешелүүсүн бөлүп алышат. Көпчүлүк элет жерлеринде унутулуп бара жаткан отко нан бышыруу ыкмасын бул апалар кийинки муунда билсе дешет. Аманчылык, ден соолук болуп, элге журтка тынччылык болуп, ушу нандан Кудай айырбасын, нан болсун, элге журтка тынччылык берсин, нан болсун, элге. Мен аманчылык берсин. Жанара Алмазбекова, Алтынбек Исаев, Мадина Бакирова, Ысык Көл жаңылыктары.